Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Күн электростанциясы 20 киловаттка Бишкек шаары Борбор районунун жанында жайгашкан бир үйгө коюп атабыз. 3 фаза. Эми ушунун баарын сиздерге түшүндүрүп айтып кетейин. Видеолордо колдон келишинче түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Көптөгөн суроолор келип атат, комментарийлерди окуп атам. Анан эң негизгиси эле ушу баасын айткыла деп баасын ар бир адамга индивидуалдуу эсептеп айтып берип жатабыз да. Анан көп кишилер кымбат, анан аны муну деген сыяктуу болуп атат. Ооба, бул жаңыдан келип атпайбы? Ошол себептен түшүнүк дагы бир аз аз болуп, маалымат аз болуп, ошонун баарын камсыздап бара кете беребиз деген ойдомун. Эмесе түрдүрбөй видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кеттик, баштайлы. Башында ченеп алабыз да, негизичи. Кардар чатырга койгон нерсе чатырын ченейбиз. Анан ошого жараша буйрутма беребиз да. Мына ушул үйдүкү чатырына аябай жакшы жайгашты да. Чатырынын кыйгаштыгы градус деп коет го. Ошол орусча айтканда наклон абдан мыкты жайгашыптыр. Өзү элечи жакшы жасалыптыр да. Бул чатырдын жакшы жасалганы эмес, кыйгаштыгы боюнча наклон деп коет го. Ошол негизи 39 градустан 45 градуска чейин жакшы болсо болот да. Кышкы мезгилде дагы, анан жайкы мезгилге дагы мындай эффективдүү электроэнергия алганга ылайыкташат да. Достор, эң биринчи кезекте бул киловатт менен эсептелинет да. Мисалы, канча киловатт сиздерге керек болот, канча киловатт айына колдоносуздар, жанагы электроэнергия төлөп атпайсыздарбы? Ошонун квитанциясын көрсөңүздөр, ошол жерде белгилүү болот да. Газга канча кетип атат, эгерде мисалы жылытуу үчүн колдоном десеңиздерчи. Көп чалуулар жанагындай менин үйүм 150 чарчы метр же болбосо 200 чарчы метр деп айтып жатышат да. Негизи канча киловатт колдонуп жатасыздар, ошону эсептеш керек. Аны болсо бир электрик аркылуу, ошол билген киши аркылуу эсептеттирсеңиздер болот да. Күнүмдүк колдонулган электроэнергия кышкы мезгилдечи, эң көп кышында колдонулат да. Ошону эске алгандан кийин анан ошого жараша эсептесек болот да, канча киловатт койсок болот системанычы. Мына өзүңүздөр көргөндөй ушул жерден аз баштайлы. Бул жерде 3 фаза да. Бул үйгө 3 фаза электроэнергия кирген. Эсинин айтымында 150 чарчы метр үй. Анан дагы кошумча бул жерде 90 чарчы метрге өзүнчө 2 кабаттуу убактылуу жашоочу үй деп койсок болот. Жаганда времянка деп коебуз го. Ушундай жер экен да. Ошонун баарын камсыздоо үчүн негизи 20 киловаттык система коюлуп жатат да. Биз ошондо кошкондочу бул ички үйдүн кошулган чубалгыларына, кошулган системага тийбейбиз. Биз дароо эле мына биздин өзүбүздүн кошкон система булчу. Ушуну алып келип туруп эле бул ички электроэнергияга кошуп коебуз да. Бул жерде байпас деп жасалган. Мисалы, системадан тышкары өзү системаны өчүрүп салып туруп, өкмөт менен эле иштей бергидей кылып жасап койгонбуз да. Мындай колгоч, ручной байпас деп коет. Инвертордун ичинде да болот да бул нерсе. Ошондой система алып кошулду бул жер. Демек, бул жерде системаны өзүнчө иштетип, өкмөттүн тогун өзүнчө да иштетип койсо болот да. Мисалы, ремонт кылып калса, ушундай моменттерге өзүнчө бөлүп койсо жакшы болот да, ыңгайлуу. Анан газга төлөм ээси айтты, 15 000 сомго чукул акча келип чыгыптыр да, бир ай жаккандачы. Анан электроэнергия болсо 1600 сом электроэнергия чыгашасы келип чыгыптыр. Достор, мына үстүнө чыктык. Чатырга ушундай орноштурулат. Анан жанагындай кар турабы, турбайбы деген суроолорго, мунун үстүнө кар турбайт. Күн чыкканда эле дароо эрип кетет да. Кар турбайт. Айына тазалап туруш керек бир жолу. Атайын өзүнүн щеткалары болот. Ошол щеткалар менен тазалап турса жакшы болот да. Электроэнергия алуу эффективдүүлүгү төмөндөбөйт деген кеп. Андан тышкары жанагы отопленияны айтып калбадыкпы? Отопленияны жылытыш үчүн жок дегенде 10 киловаттан жогору керек. Себеби дегенде сиздерге запас дагы керек болот да.
мисалы ар кандай да эми жылытуу системаларычы жанагындай жылуу пол тендер болушу мүмкүн. Ошол тендерди эсептеп чыгыш керек да, ошого жараша отопленияны колдонсо болот да. Отопленияны колдонгондо бул системанын эң кымбат болгону бул аккумуляторлор кымбат болот. Ошол себептен күндүзгүсүн мына мисалы азыр ушул жерде 18 панель турат да, 10 киловатт чыгарып атат да булчу. 10 киловатт менен күндүзгүсүн мына ушундай күн тийген маалда спокойно жылыта берсе болот да. Беймарал үйдү жылытып камсыздай берет ушул күндүн нуру менен элечи. Анан күн баткандан кийин гибрид системасы аркылуу, гибрид инвертор аркылуу өкмөттүн тогуна кошулуп кетсе болот. Эгерде мисалы үйүңүз жакшы жылууланган болсо, күндүзгү жылытылган энергия менен эртең мененке чейин деле жетсе болот да. Кечкисине аккумулятор система арзан болуш үчүн аккумулятор аз эле алынат. Мисалы ушул үйдүкү 10 киловаттка аккумулятор да. Бул деген керектөөлөргө гана жетет. Үйдү жылытканга жетпейт. Керектөөлөргө мисалы электроэнергия кечинде өчүп калса, 4-5 саатка сиздерге мисалы 2 киловаттан колдонсоңуздар 10 киловатт запас болот да. Ошол 2 киловаттан 5 саат колдоносуз деген кеп да. Ушундай кылып эсептеш керек. Эгерде жок, мисалы кечинде да үйдү жылытам деген болсоңуздар, өкмөттүн тогу жок болсо, мисалы 30-40 киловатт аккумулятор коюш керек да. Анда системаны да көбөйтүш керек болуп калат. Себеби дегенде күндүзгүсүн аккумуляторлорду зарядтап дагы жетишиш керек да. Эмесе мынакей достор, мээ деп койсок болот. Ушул инвертор болуп эсептелинет. Инвертор өзү 20 киловатт 3 фаза. Панелдерди болсо 18 даана 570 ваттыктардан койдук. Ошондо 10 киловаттан кичине бир аз жогору болду да. Анан мына ушунун үстүнө ээси кийинчерээк дагы 10 киловатт кошот. Ошондо жалпысынан ушул 20 киловаттка ылайыкталат. Анан 10 киловаттка ушундай жогорку вольттогу аккумулятор турду. Литий железофосфат деп коет, литий ион аккумулятор. Дароо иштөө мөөнөттөрүн айта кетейин. Иштөө мөөнөтү аккумулятордуку 17 жыл, 6000 цикл, 17 жылга чейин мына ушул аккумуляторлор иштеп берет. Бул жанагындай автоунаанын же болбосо башка гель жанагындай аккумуляторлор эмес. Бул литий ион аккумулятор аябай кымбат аккумулятор болуп эсептелинет. Ушул аккумулятор 17 жыл иштейт. Инвертор 20-25 жыл, анан эшиктеги күн панелдер 30 жылга чейин иштөө мөөнөтү болуп эсептелинет. Ушундай да. Гарантия болсо заводдук бракка 1 жыл. Ар кандай брак чыгып калса, ошону 1 жылда алмаштырсак болот да. Эми бул кандай электроэнергия? Бул үйдөгү болгон керектөөлөрүңүздү кадимкидей өкмөттүн тогундай кылып эле иштетет. Мамлекеттен эч бир уруксат кагазы кереги жок. Кое бересиздер, болду иштей бересиздер. Эгерде сатам десеңиздер, мисалы ушуга жанагындай кайра кетчү счетчик менен саткандай кылып жасагантабыз. Ошого мамлекеттен уруксат кагаздары керек болот, кагаз иштери болот. Ошол иштерди бүтүрүш керек дагы, анан электроэнергияны сата берсе болот да. Бул үйдүн ээси мечитке деп ылайыкташтырып атыптыр да, эми баягы ниети бар болчу экен, ушу мечитке электроэнергия берсем деген сыяктуучу. Мамлекетке электроэнергияны бересиздер. Мисалы мындай кылып иштетсе болот. Могул аккумуляторлор абдан кымбат. Элдерге дагы ошол түшүндүрө кетейин. Эгерде отопленияны жана жылуулукту мамлекеттен албай, жалпысынан ушул күн электростанциясынан эле алып иштетем десеңиздер, моундай толтура керек болот да. Бул мисалы 10 киловатт. 10 киловатт сизге электроэнергияңыз 5 киловатт болсо, 5 киловатт 2 саатка эле жетет. Болду, бул 2 саатка эле жетип туруп иштеп туруп анан өчүп калат. Эгерде иштетем десеңиздер, ушундан 10 болуш керек да, түнкүсүн дагычы. 10 болсо, ошондо анан электроэнергия үйдү жылытып бере алат. Ушул 10 аккумулятор мененчи. Ал болсо сиздерге кымбат, кереги жок да. Мына ушул системаны жалпысынан айта кетейин.
10.000 АКШ доллардың тегерегинде орнотулду. Мына ушул системанын баасын деле айтып атам. Киловаттын $1000 кылып коюп баштадык. Индивидуалдуу дагы эсептелинет. Аккумуляторго жараша, мисалы аккумулятор аз болсо азыраак кылып эсептеп беребиз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир кишиге индивидуалдуу эсептеп атабыз да. Ушундай деп түшүнсөңүздөр болот да. 20 киловатт болсо, мисалы инвертор 20 болду, панелдер 10 болду да. Аны да өзүнчө эсептейбиз да. Мисалы 20 киловатт система $20.000 деген кеп эмес. Кичине бир аз ылдыйраак кылып, ылайыкташтырып эсептесек болот да. Мына ушундай жалпысынан сиздерге маалымат. Достор, көп киши айтып атпайбы? Сварка же болбосо жанагындай моторлор, дробилканын моторлору депчи. Дробилканын моторун мындай түшүндүрүп берейин. Дробилканын мотору 5 киловатт. Баштапкы кубаттуулук бул жетесе күчтүү дегенди билдирет. 2-3 секундагачы. Ошондо 5-ти 7-ге көбөйтсөңүздөр 35 киловатт бизге кубаттуулук керек болот да. Бул инвертордо жетпей калат, мисалычы, ошогочу кыйналып калат. Ошол себептен ал моторлорду иштетиш үчүн 40-50 киловаттык инвертор керек. Ал болсо сиздерге кымбат болуп калат. Ошол себептен андай моторлорду иштетсе болбойт. Болот, бирок 50 киловатт, 100 киловатт болот да. Ошондой инвертор система керек, ошондой панелдер керек болот. Мына ушундай түшүндүрөйүн. Сварка дагы күчтүү оокат билесиздер. Ошол себептен сварканы дагы күчтүү жанагындай 50 киловатт, 100 киловаттык инверторлор менен иштетиш керек да. Ал болсо мындайча айтканда ыңгайлуу эмес, шарт жагынан кымбат болуп калат. Ошон үчүн сварка анан жанагындай чоң моторлорду иштеткенге туура келбейт да. Анын үчүн күчтүү система керек болот. Дагы башка эмнелерди унутуп кетсем, жазыңыздар, сураңыздар. Телефон номерлерди болсо мына жазып таштап атам. Кимде ким орнотом десе, орнотуусу жанагы айтып кеткен сумманын ичинде болот. Бул ушул Бишкектин айланасы. Эгерде башка жактарга барган болсок, жол кире, биз барган жол кирелерди өзүнчө кылып эсептеп бересиздер. Андан тышкары актайбы, актабайбы деген суроого, бул эми бара-бара акырындан арзандайт. Электроэнергия да бул баада турбайт, албетте кымбаттайт. Мына асастан кымбаттап келатат, газ да кымбаттайт, көмүр деле кымбаттап келатат. Отопленияны, жылытууну болсо жанагындай түшүндүрдүм да. Күндүзгүсүн ушундай күн тийген маалда жылыта берсеңиздер болот. Күн панелдерден алыпчы, электроэнергияны колдонбойчу. Кечкисин болсо асастан аралаштырып иштете берсе болот да. Ушул электроэнергия менен кошо гибрид системасы мененчи. Эгерде жанагындай свети жок талааларда, сарайларда болгон болсо, ал жерге сөзсүз түрдө от жагыш керек да. Күндүзгүсүн жылыта берсеңиздер болот. Мисалы жанагындай плитка сайып коюп, кечкисин болсо от жагып, анан аккумуляторлорду болсо үйдүн гана керектүүлөрүнө колдонсоңуздар, ошондо экономдуу колдонгон болосуздар. Жалпысынан мындай орточо үйлөргө 7-8 киловатт бир фаза койсоңуздар жетет. 3 фаза болсо кичине 10 киловатт, 12 киловатт керектелип калат да. Видеону түшүндүрүп, жакшы маалымат бере алсам, сиздерден лайк, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.